Салам барыңыздарга. Анда эмесе мен бүгүн сиздерге Баткен Кыздар Федерациясынын тарыхы жөнүндө баяндап берейин. Эң башында эле Баткен Кыздар Федерациясы дегенде биз Сары Челекте иштейбиз. Анткени биздин бардык башталыш тарыхыбыз ушундан башталган десем адашпаймын. Анткени биз Сары Челекте өтүлгөн лагерде Айтурган эже менен жолуктук. Мындайча айтканда, Айтурган эже өтө лидер кыз экен. Аны биз кантип байкасак болот? Кыргызстандын атынан барып бул трибунасында сүйлөгөн, эмне жөнүндө сүйлөгөн десеңиздер, кыздардын укугун коргоо демилгесин көтөрүп чыгып сүйлөгөн кызыбыз. Ал эжени көрүп мен абдан шыктандым. Аны буунун катчысы Пан Ги Мун өтө мактап, колдоп, кубаттаптыр. Өз көзүбүз менен көрдүк десек ишенебиз. Ошол сүйлөгөн сөздөрүн уктук, мындайча айтканда. Ошондон баштап мен дагы Кадамжайга ошол Кыргызстан улуттук кыздар федерациясы менен бирге иштешип, кыздар федерациясын өзүбүз жакта ачсак деген ой келди. Аны Гүлшан эжеке менен чогуу ойлонуп, өзүбүздүн федерацияны биз дагы ачтык. Гүлшан эже колдоду, Кыргызстан улуттук кыздар федерациясы дагы колдошуп, биргеликте Баткен Кыздар Федерациясын ачтык. Баткен Кыздар Федерациясы дегенде биз Кадамжайдын кыздары, Кадамжай Кыздар Федерациясы деп ачсак болмок, бирок биз бир гана Кадамжай менен чектелбестен Баткен областы менен жалпы биргеликте иштешүүнү максат койдук. Биз ал максатыбызга 1 жылдын ичинде жете алдык десем адашпаймын. Анткени 1 жылдын ичинде биз көптөгөн жерлерге тренингтерди уюштуруп, кыздар менен баарлашып, азыркы учурда Лейлек району, Баткен шаарлары менен өздөрү менен иштешип жаткан учурубуз. Жакында эле өзүңүздөр байкадыңыздар, биздин социалдык тармактарда тамаша айылында өткөрүлгөн лагерлерден сүрөт, видео отчетторду жүктөдүк. Ал жерге бизде атайын тең тренерлерди даярдоо курсу болуп өтү 3 күндүк. Атайын Бишкектен чакыртылган Улуттук Кыздар Федерациясынын улуттук тренерлери келип, эксперт агайларыбыз келип, өздөрү катышып, ошолорду окутуп, даярдап кетишти. Жана ошондой эле биздин кыздарыбыз көптөгөн билимдерге жана сертификаттарга, көптөгөн жаңы досторду арттырууга жетишишти. Азыркы учурда биз менен иштешип жаткан эксперт агай эжелер, тең тренерлер, улуттук тренерлер негизинен эле жалпы кыздар кеңештерине терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле Баткен Кыздар Федерациясында уюштурулуп жаткан ар бир тренингди көзөмөлдөп, мындай насаачыл ишин өтө сонун деңгээлде аткарып жаткан Гүлшан эжекебизге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз.